Интернет идете, да? Да, сейчас. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Рада вас видеть на нашей пресс-конференции. Тема сегодняшней пресс-конференции «Поздравляю, защитим права девочек». Вот у нас сегодня в гостях представители, значит так, Ходжугильдиева Алтынгуль, президент Национальной федерации девочек Кыргызстана. Чумакадыр Кызы Асель. Это ученица средней школы имени Джапаркула Алубаева, Чуйской области, Сокатинский район. Исаева Диана, ученица средней школы имени Динары Мумашевой, Чуйской области, Сокатинский район. Нурбулот Кызы Диана, ученица средней школы имени Алымкулова, Джалалабадская область, Аксайский район. Мырзабай Доранов, это руководитель общественного объединения «Ульгу», и Макешев Шашинкул, директор средней школы имени Джапаркула Алубаева, Чуйской области, Сокатинский район. Значит, слово предоставим, наверное, начнем с президента, да, Федерации девочек. Пожалуйста. Рахмат. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздер менен жолугуп жатканыбызга абдан чоң кубанычтабыз. 25 ноябрь күнү старт алган дүйнөлүк 16 күндүк кыздарды жана аялдарды коргоо кампаниясынын алкагында жана ошондой эле 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө арналган пресс-конференциябызды ачыктап жарыялап, өзүбүздү тааныштырып өтөлү. Ушул жерде отургандардын баарысы Улуттук кыздар федерациясынын коомдук бирикмесинен келгенбиз. Андан биз өзүбүздү тааныштырып өтсөк, мен Улуттук кыздар федерациясынын президентимин, атым Алтынгул. Мен Жумакадыр Кызы Асель, түндүк тараптагы Чүй областына караштуу Ысык-Ата районунун Сымдаш өкмөтүнө караштуу Өтөгөн айылындагы Жапаркул Алубаев атындагы орто мектебинин 9 классында окуучусумун. Кыздар улуттук федерациясынын мүчөсүмүн. Ошондой эле зомбулуксуз жашоо турмуш мектебинин тренери, ошондой эле координаторумун. Менин атым Макеш Шашинкул, Ысык-Ата районуна караштуу Жапаркул Алубаев атындагы орто мектептин жетекчисимин. Саламатсыздарбы, мен Нурбулот Кызы Диана, Түштүк Кыргызстандагы Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айыл окуутуна караштуу Мукур айылындагы номер 25 Калматан мектебинин 10 классынын окуучусумун. Зомбулуксуз жашоо турмуш мектебинин тренеримин жана ошондой эле координаторумун. Здравствуйте, я Исаева Диана, жительница Чуйской области, Скотинского района, села Кротфрон, ученица 11 класса средней школы имени Динар Мамашева. Мен атым Мырзабаев, фамилиям Доранов, Ульгу коомдук бирикмесинин жетекчиси болуп иштейм. Биз Жалал Абад областынын Аксы районунда негизделгенбиз. Ошол уюмда биз 2000-жылдан бери ушу кыздар укугу жана кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүп, ушул ишке түз катышыбызга деп эмнеге келдик да, сиздер менен жолукканы. Рахмат. Анда эмесе биз кыздардын кайрылуусун сиздерге жеткирип койсок. Балдар укугунун конвенциясы жана аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция менен бир катар эл аралык конвенцияларды бекитүү менен Пекин иш-аракеттер платформасына кошулуп, аялдар менен бир катарда кыздардын укугун жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жаатында Кыргызстан өзүнө эл аралык саясий жана юридикалык милдеттемелерди алган. Кыргыз Республикасынын Балдар кодекси эркектер менен аялдарга бирдей укук менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуунун мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө жана үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук жактан коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары кабыл алынып, кыздардын укугун жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө негиз болуучу нормативдик укуктук база түзүлгөн. Ушул эле учурда кыздардын укук жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү иш-чаралары Кыргыз Республикасынын 2020 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегиясында жана 2013-2017 жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча программасында каралган. Кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун келишим органдары алдында мезгил менен өзүнө алган эл аралык милдеттемелеринин ийгиликтүү аткарып жаткандыгын белгилеген отчетторду берип келүүдө. Кыргыз бийлиги аял укуктарын өнүктүрүүдө бир топ алгылыктуу иштерди жүргүзүп жаткандыгына карабай, келечек ээлери болгон кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү иштерине
жеткиликтүү көңүл бурулбай жатат. Кыздардын укуктары өз үйлөрүндө, мектептеринде жана жааматтарда бузулуп, зомбулукка кабылышууда. Ата-энеси тарабынан кыздардын муктаждыктарын канааттандырууга жетиштүү көңүл бурулбай, алардын маалымат жана билим алуу, ден соолук, тамактануу, эс алуу жана таланттарын өнүктүрүүгө болгон укуктары бузулууда. Келечек турмушка даярдап жатабыз деген шылтоолор менен ата-энелер кыздарды уруп согуп жазалашып, мектепке жибербей, керели кечке үй жана талай иштерин иштетишет. Кыздарды коомдук, саясий, экономикалык жана маданий иштерге катышууга тыюу салуу фактылары көбөйдү. Кыздардын сапаттуу билим алуусуна көпчүлүк ата-энелер кызыгышпай, тескерисинче кыздарды турмушка эрте, жашы жете эле кезинде берүү көрүнүштөр көбөйдү. Ошондой эле кыздарды ала качууда мыйзамдын катаалдаштырганына карабай, басаңдабай келүүдө. Эң өкүнүчтүүсү наристе кыздарыбыздын өз атасынан, жакындарынан, айылдаштарынан, атүгүл ыймандуу туу туткан молдолордон жана башка айбан түскөл адамдардан сексуалдык зордук зомбулукка кабылуусу, ал эми апаларыбыздын кордолгон кыздарын эмес, кылмышкер күйөөсүн талабын талашышы, жаш кыздарды кулчулукка, ошондой эле сексуалдык кулчулукка тарткандардын саны аргып жаткандыгын чоң көйгөйгө айланууда. Жакыр, билимсиз, үнөрү жана пикирлери эч жерде угулбаган, өз укуктарын коргоого даремети жетпеген, гендердик теңсиздикте, көз карандылыкта, зомбулукта турмуш өткөрүп жетилген кыздарыбыз келечекте жеңилгесиз саясий, экономикалык, маданий, коомдук турмуштан четте калган, көз каранды аялдардын катарын толукташат. Мындай абал болбосо, учурдагы мамлекетти башкаруудагы гендердик теңсиздик күчөп, келечекте аял заты өлкөнү башкаруудан четтеп калат деп тынчсыздануудабыз. Анткени учурда мамлекеттик кызмат бутактарында аялдар аз тартылып, алар чечим кабыл алынуучу кызматтардан четтетилген фактылар далилдейт. Жогорку кеңеште 2010 жылы 27,22% аял депутат болсо, 2015 жылы өткөн шайлоодо 20 аял 20% келди. Жергиликтүү кеңештерде аялдар 9%-тен ашпайт. 25%-тен ашуун жергиликтүү кеңештер жалаң эркек депутаттардан турат. Райондорду, шаарларды, областтарды, айыл округдарын, мекеме ишканаларды башкаргандардын басымдуу көпчүлүгү эркектер, жаштар, өзгөчө кыз келиндер жокко эсе. Мындай абалды чектетүү багытында иштер жетишсиз жүргүзүлүп жаткандыгы тынчсыздандырат. Жогорудагы түзгөн кырдаалды эске алуу менен Пекин декларациясын 2030 жылга чейин дүйнөлүк туруктуу өнүгүү программасын турмушка ашырууга кыргыз өкмөтү жоопкерчиликтүү мамиле жасап, ал документтерде белгиленген кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытындагы максат жана милдеттерди турмушка ашыруу үчүн алгылыктуу иш жүргүзөт деп ишенебиз. Өз тарыхында кыздарын сыйлап, аларга аяр мамиле жасап, эркин өсүп өнүгүүсүнө шарт түзүп келген кыргыз элинин кызы болгонубуз менен сыймыктанабыз. Демократияны туу туткан урматтуу президентибизден, демократиялык негизде түптөлгөн жогорку кеңештен, кыргыз өкмөтүнөн, жергиликтүү бийлик органдарынан жана кайратман кыргыз элинен биздин кайрылуубузду колдоого алып, өлкөбүздүн 2016-2018 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү экендигин эске алуу менен, келерки 2017 жылды кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жылы деп жарыялап, бул багытта мамлекеттик жана жергиликтүү деңгээлде иш-чараларды өткөрүүнү өтүнүп суранабыз. Кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында кыргыз өкмөтүн өзүнө алган эл аралык саясий жана юридикалык милдеттемелерин, убадаларын жана мамлекеттик кепилдиктерди аткарууга чакырабыз. Акыркы мезгилде кыздардын тагдырын ойлоп, көйгөйлөрүн чечмиш болгон саясий, коомдук жана диний ишмер агай жана эжелерибизден көптөгөн кыздар күйөөсүз калып жатат. Ошол үчүн бай адамдар 2-3 аялга үйлөнгүлө деген чакырыктарын кыздар өздөрүнүн ар-намысына шек келтирүү жана кордоо деп кабыл алышууда. Өтүнүп суранабыз, кыздарга тиешелүү маселелерди чечүүдө кыздардын үнүн угуп, кыздардын пикирине таянып, кыздарды катыштырып чечим кабыл алсаңыздар. Кыздарды катыштырбай, кыздар жөнүндө кеп козголбооңуздарды суранабыз. Биз кыздар тагдырыбызды, келечегибизди чечүүгө өзүбүз катышкыбыз келет. Урматтоо менен Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы. Орус тилиндеги ушул мен айтып кыскача Мы обращаемся за счет поддержки Федерации женских общин Кыргызстана. Мы обращаемся к президенту за тем, чтобы нам 2017 год сделали
как бы проектом для девочек, для защиты наших девочек, потому что все мы видим, все мы читаем газеты, все мы видим телевидение, то, что девочки прилагаются к каким-то незначительным объектам, то есть становятся, терпят все это насилие. То есть мы не хотим вот этого и хотим, чтобы для защиты этих девочек хотим вести проект для защиты. То есть, вот, потому что, начиная с 2-летнего ребенка, они терпят насилие отца, и насилие соседа. Мы просто не можем за этим просто смотреть и молчать. Мы, наоборот, хотим, чтобы таких ситуаций у нас в Кыргызстане не было, потому что Кыргызстан в данный момент очень нуждается в таких проектах, и нам очень даже смотреть, слышать это все это больно. Мы не можем просто так сидеть, наблюдать за этим. Мы хотим работать над этим проектом, хотим усиленно провести защиту, профилактику и научить как бы, женщин, девушек, на какие права они имеют для защиты. То есть идет. То есть в чем суть этого вашего проекта? Вы будете ездить по регионам и что-то рассказывать или как вообще? Как будет происходить? Да, например, сейчас в данный момент у нас ведется проект, то есть у нас в Бирюкене прошел проект, они нас пригласили туда, мы изначально об этом не знали. То есть мы приходили в школу, учились, просто уходили домой, больше ничем не занимались. Потом они нас сюда пригласили, мы поехали, и они нас начали учить о том, что на какие мы имеем права, то есть на это, ну там очень много. Мы научились, потом мы все вместе поставили какую-нибудь сценку, например. У нас задача была через сценку проявить какие-то моменты из жизни. И мы поехали в другую школу, начали там всем объяснять, да, какие там ситуации в жизни происходят, как можно решить какие-то проблемы. То есть учим друг друга, даем знания друг другу. Это как бы формирование личности идет. А вы опираетесь на опыт девочек, уже, допустим, пострадавших, которые делятся своим опытом, как они выходили из ситуации или что-то такое? Или вы только вот чисто теорию, как в целом выходить из ситуации, не пользуясь помощью там, девочек, которые уже побывали в трудных ситуациях? Конечно, мы, как сказать... Мен толықтап өтейін. Мындайда биз азырынча биздин проектибиз негизинен маалымат берип, жана кыздардын укуктарын мындай эң астыдан баштап атабыз да, анткени биз ошо пострадавший менен эме кыла турган болсок, биз өзүбүз билбейбиз биринчиден. Биз наоборот алга эме кылып коебуз деп коркобуз да, насилие кылып коебуз деп коркобуз. Ошондуктан биринчи өзүбүздү үйрөнүп атабыз, насилие деген эмне, зомбулук деген эмне, кандай болуп жүрүлөт, ал кайсыл мезгилде болот. Ошол элеклердин баарысын үйрөнүп, өзүбүз окуп биринчи, анан кийинки этаптарда ошондой пландап атабыз. Кошумчалар болсо? Бирок ошол сиз айткан жакшы суроо болду да. Ушул окутууду жанагы кейс стади деп коебуз, турмуштан үйрөнүп, бул окутуу процессинде дайым жанагы мисалы үчүн кандай окуялар болгон, ченканы эмне кылганда бул турмуштагы көрүнүштөр. Бир адабий же мындай көрүнүштөрдү эмне кылган эмес да. Мисалы үчүн сиздерде көбүнчө бул биздин бул проекттин эң сутумундайда билим, анан искусство, анан кийин СМИ, 3 нерседен бириктирип туруп, анан кийин ушул баягы кыздардын зомбулуктан коргонуу укуктарын көтөрүү да, повышение возможности и права на защиту от насилия, да, вот такой контекст, и опираясь на 3: образование, СМИ и искусство, 3 нерседен. Себеби жанагы окуя болду, сиздерде мисалы үчүн баягы Дордойдогу бир 2 жашар кыздын жанагы 2-чи класстагы кыздын бут тазалап отурганын эмне кылып, анан мен өзүмө кийим эмне кылып атам деген окуясын булар сенкалаштырып аткарып, ошону 3-чү, 4-чү класстагылар аткарып көрүп, анан мен мындай кылбайм, ошол кызга жардам бериш керек экен деген жана таянактарга келет да. Дайым булардын аткарып эмне кылганы сөзсүз фактыларга конкрет өткөн эмнелерге эмне кылат да. Таянышат. Анан өздөрүнүн мектебинде дагы баягы эме буну кантип пайдаланат десе, уже баягы кандай эмне кылды десе, мына өздөрү азыр жана активистке кошуп тренер деген эмнени ачты, окутушуп атат.
Экинчи правозащитный деген дагы нелер чыкты да, булардан өздөрү айтып берсин эле, баягы бири-биринин укугун коргой баштады. Мына мектеп берекетиде биз чоң маселе кылып көтөрдүк го, ошонун жобосунда иш боюнча. Азыр буларда эмне бар? Азыр Асел айтып берет, ошо кандай кылып мектепте кантип балдар кыздардын укугун коргошуп, практикада иштер жүргүзүп атат. Асел айтып берсин эле, ушундай нелер бар. Рахмат. Ошол бизде мектебибизде өзүбүздүн атайын тренерлерибиз бар. Жума сайын тренинг болуп турат. Ошону менен бирге эле азыркы тапта биздин тренерлерибиз дагы өз укугун эле билип чектелип калбастан, башка адамдын укугун коргоону дагы үйрөнүштү деп айта алам. Себеп дегенде биздин мектепте бир тренерибиз бар. Ал тренерибиз болсо өзүнүн классташын рекетке калганын көрүп калып, биздин директорубузга барып айтты. Директорубуз ошол түшүнүү кат алуу менен ошол бала түшүндү да, мисалы ошол экинчи рекет кылбайм деген сөзүн укту дагы. Ошол биздин тренерибиз дагы башка адамдын укугун коргой алды десек болот. Ошол жерден биз мурда өзүм тууралуу айта кетсем, мен өзүм жашоом абдан башкача болчу. Мектепке барчумун, келчүмүн, сабак окучумун, кайра келчүмүн да. Ал эми азыр болсо өзгөрүү абдан пайда болду. Мектепке барганда өзүмдүн классташтар кыздар менен гана сүйлөшүп, башкаларды эч кандай тааныш эмесмин. Ал эми азыр ушул проект иштешкенден кийин башка мектептерге кыдырдык. Биринчи өзүбүздүн мектептеги көптөгөн окуучулар менен тааныштык, алардын акыбалы менен тааныштык. Ошол менен бирге эле башка адамдардын укугун коргоону дагы биле алдык. Жана дагы өзүбүздүн билүүбүз менен өзүбүз менен чектелип калбастан дагы башка адамдарга дагы билим берүүнү, укук тууралуу билим берүүнү дагы биз өздөштүрө алдык деп айта алам. Ошондой эле жанымда жүргөн коллегам бар. Ал дагы абдан өзгөрдү. Мурун абдан тартынчаак, уялчаак кыз болсо, ал эми азыр абдан башка кызга айланды десем болот. Себеп дегенде мурда бизде дискотекалар болчу. Ал жака киргенде ал кыз абдан бийлебей тартынып турчу. Ал эми азыр наоборот элди бийлетип, өзү бийлөө менен башкаларды да кызыктырып, көп нерсеге жетиштик деп айта алам. Ошол менен бирге эле дагы укук тууралуу дагы ийгилиги, укук тууралуу да маалыматтарды алдым. Дагы да болсо өзүмдө кереги жок сапаттарды жое алдым. Башкалардын да сапатын жоюуга дагы аракет кылып келем. Азыр мен да бир кошумча алып коеюн. Абдан жакшы суроо болду. Себеби дегенде бул зордук зомбулук азыркы мезгилде өтө актуалдуу маселе болуп турат. Жалаң эле азыр биз баштадык дегенден алыспыз. Бул азыркы күнү акыркы 2-3 жылдан бери өспүрүмдөргө, кичинекей балдарга, өзгөчө кыздарга болгон зордук зомбулук абдан күч алды. Азыркы мезгилде өкмөтүбүз дагы ушу жылдын 25-мартында 125 буйрук чыгарды. Ушу 15-17 жылдар аралыгында ушу балдарга, кыздарга болгон зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чара бекитти. Муну министрлиги, билим берүү министрлиги, ошондой эле биздин райондук билим берүү бөлүмү дагы ушундай буйрук чыгарып берди. Иш план бекитилип атат. Биз азыркы мезгилде ушу улуттук кыздар федерациясы менен бирдикте ушу өкмөт белгилеген ушу зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча чогуу иш-чара жүргүзүп атабыз. Сурооңуз абдан туура. Себеби дегенде муну жөн эле теориялык түрдө эмес, биз өзүбүз көргөн, билген эпизоддордо, жанагындай сценкаларда, ар кандай конкурстарда ошону пайдаландык десек болот. Мына ушу биздин мектепте ошол багытта чоң иш-чара жүрдү. Себеби дегенде ошо 6-класстан 10-класска чейинки окуучулардын арасында жанагындай сынак болду. Бул сынак зомбулуксуз, зордук зомбулук жүрөккө тийген оксумал, кыздарга болгон зомбулукту ким тыят деген темада биринчиден бир баян, экинчиден ушул эле темада сынак өттү. Ар бир команда өзүнүн дуал газетасын жактамай, жана турмуштук көрүнүштөрдөгү сценкаларды коюу. Ошо кыздардын коюп аткан сценкаларын көрүп атып, мен өзүм көргөн, өзүм билген бир эпизодду көрүп алып, абдан ич ооруй турган мезгил. Себеби кыз-кыздарына бардык жактан зордук зомбулук күч алууда. Кичинекейинен баштап аны уруп соккон болсо, экинчиден багы психологиялык зордук зомбулук бар экен, күч колдонгон бар экен, сексуалдык зордук зомбулук бар экен. Ошол эпизоддорду көрсөтүп атканда, ушу кыргыз кыздарынын чет өлкөгө турмушка чыгып, мисалы
башка өлкөлөргө. Анан ошол жактан абдан зор зомбулук көрсөткөндүгү, анан бияка жете албай аткандыгы эпизоддорун көрдүк. Себеби ал биздин турмушта чагылдырылып мындай билинген окуяны көрүп алып мен анан эмне айтайын деп атам, ушул иш-чара азыркы мезгилде ушул Улуттук кыздар федерациясынын эң көйгөйлүү маселе деп көтөрүп чыкканын биз колдоп атабыз. Бул жалаң эле мектеп эмес, биздин айыл өкмөтүнүн азыркы ушул иш-чаралар тегерек үстөлдөр уюштурулуп атат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен айыл өкмөтүнүн башчысы, соцработниктер менен чогуу ушул иш-чараны мындан ары улантууга биз да жардамыбызды, салымыбызды кошуп атабыз. Бул биринчиден өзүбүздүн окуучулардын өзүлөрүнүн укугун билүү, экинчиден баягы информация алмашуу, үчүнчүдөн лидерлик сапаттарынын өсүшүнө абдан чоң жардам берди десем болот. Мына азыр кыздар айтып аткандай, өзүлөрүнүн көп жактан өзгөргөндүгүн өзүлөрү билип атат, биз билип атабыз, энеталар баалап атат да. Ошон үчүн мына ушу Улуттук кыздар федерациясынын ушул долбооруна биз катышканыбызга биз дагы кубанычтабыз. Эми бул жерде мындай да, бул демилге кыздардын демилге көтөрүлгөнүнүн эң мааниси мындай да, вот ушул 10 декабрь адам укугунун күнү деп Пекин декларациясы деп мындан 20 жыл мурун кабыл алыптыр. Ал жерде кыздарга целый бир 4 барактан турган жанагы иш-чаралар каралган. 20 жыл өттү. Ушу биздин кыздарыбыз, мен айттым го, 20 жылдан бери ушу кыздар укугунга эмне кылган, үргү дайым ушулар менен иштейбиз. Алтынгүл Жалымбекова бизде волонтер болуп баштап, мына өткөн 2000 үргү таңшыйт деп бизде ошол кыздар тобу бар болчу. Анан өткөн жылы 2013-жылы биз эми өзүбүз кыздар башын бириктирип, анан кийин ушул кыздар федерациясын түзүп, кыздар маселесин көтөрсөк деп мага кайрылганы макул деп, мына азыр жанында жүрүп колдоп атабыз. Биз мен өзүм как баягы ата катарындагы эркек адамдардын өкүлү катарында буларды колдогум келип атат да, кайсы маселени. Мына бүт Кыргызстанда карап көрсөк, жазат бардыгы туура. Кыргызстанда биздин Центральный Орто Азия же башка чөлкөмгө караганда гендердик маселе, аялдар кыймылы өтө активный бизде аялдар. Бирок биздин кыздарыбыз, аялдар жана кыздар деген жерге келип калат да, бардык отчетторду карагандачы. Мына өткөндө жанагы миңдеген кыргыз аял эжелерибиз, эмнелерибиз чогулушуп алып, гендердик эмнени Роза эже Өспашев болуп талкуулашып эмне кылышты. Бирок ошондо биздин биз кыздар жана аялдардын маселесин чечебиз деп эмне кылышты. Бирок кыздардын сөзүн эч ким укпай атат да. Кыздардын сөзү эч жерде угулбайт да, эч ким укпайт, бирок бардыгы келип эле жана кыздардын маселесин чечебиз да. Вот ошон үчүн кыздардын көтөргөнү, мына эми кыздар, аялдар жана дебестен өздөрүнүн укугунан пайдаланып, буларга укук берет. Жана балдар конвенциясы, аял деген аял, кыз деген кыз. Физиологияны алганда, укукты алганда дагы кыздар укугу дегенге кайсы берет? Туура, аялдарга тиешелүү мыйзам, конвенциянын бардыгы плюс булардын балдар укугунун конвенциясы кыздар укугу дегенге эмне берип, буларга өзгөчө мамиле кылышка баягы уже талап 20 жылдын ичинде бир пункт аткарылбаптыр да. Мына мониторинг кылып карап көрсөк, мына азыр ревизия кылып көрдүк. Жазылган стратегиялар иштесин, программалар иштеп чыксын, кыздарга көңүл бурулсун, кыздардын имиджин көтөрүлсүн, кыздар мындай. Бирок мындай карап көргөндө интернеттен баштап кыздар деген сөздү ачып карасаң эле уяласың да, биздин кыргыздын кыздар жөнүндө кандай эмнелер кетип атат да. Вот ошон үчүн биринчи маселе бул мамлекеттин иши, мамлекет көңүл буруп, кыздар маселесин, кыздар деген имиджин көтөрүп эмне кылып. Эмне дегенде керек болсо Кыргызды биз анан фондо балдар Кыргыздын келечеги деп көп сүйлөйбүз, бирок иш жүзүнө келгенде эч нерсе эмне кылбайт да, сөз менен эле калып атат да. Убадысын Кыргызстан аткарыш керек, өзүнүн милдетин аткарыш керек. Балдар укугунун конвенциясын бекиттүүбү, Пекин декларациясы бүт жеке кошулат да. Себеби Кыргызстан ушундай демократия мамлекет, анан бардык адамдын укугун караган мамлекетпиз деп баягы эмне кылышы берет да, ошону көрсөткүзгөн. Иш жүзүндө мына биз мына кыргыз патриоттор деп Россияда жүргөн кыздарыбыз кандай эмне кылып атат? Бир адамдардын тобу бирип алгандагы өздөрү самосуд уюштуруп, кыздарыбызды кандай сүрөттерин чачышат, интернетке чыгарышып атат. Анан келип атыр бул жакта, анан кийин дагы мына жигит кыйын патриотторубуз бар, анан жана молдокелерибиз бар. Төкө ушу кыздардын маселесин чечет да. Туура ушу патриоттук кыймыл болсо, эмне болсо, кыздардан башка туура булардын эми эң аяр эмне болуп атпайбы? Маселе бар, коррупцияны чечсин кыйын экен, жанагы жеген ичкен нелердин маселесин алып келип туруп, эмнеге төктүрүп, андан башка дагы жигиттерге маселе көп да.
келип жана кыздарды эмнеге алып алып туруп анан жана көрсөтүш эмне кылып атат да туура. Эгер туура ошол кыз бир карындашыбыз айтты, эгер мен байкең көрсө уятта деди эле айтты, байкем көрсүн деди. Ошо байке мени карабаса, мага жардам бербесе, эмне кылбаса, апам ооруза, атама жардам, мен кайка барамын деди да. Вот бул маселени ошо биз бийликке да коюшубуз керек да. Себеби кыздарга өтө чоң мамиле көрүшүбүз керек. Себеп дегенде Кыргыздын генофондун мінезин түзө турган. Анан жана жазганда жана жазып атпайбызбы? Кыргыздын армиясы жана анекдот кылышып алат да, өзбектикке чыкса зуңкыйган жигиттер жанагы чегарачыларды алганда, Кыргыздын жигиттери ушу прессадан да дагы эле эмнеси автомат илсе жерге автомат чийилип калган. Эгер мындай мамиле кылсак, жакында ушул кыздарыбыз чоңойсо, мына анемия өзүңөр жазсыңар, кечегиде прессада жүрүп атат. 50%-тан ашык балдарда анемия бар дейт, төрөй турган эжелерде 60%-тан ашып кетти деген эмнелер бар да. Мына ушуларда. Мына жанагы декларацияда айткан, жанагы тамактануудан, ден соолуктан дискриминация, басмыртоо болбосун деп. Туура, кыздар ооруп калса, бала ооруп калса жүгүрөт, бизде ошондой салттарыбыз бар, каада салттар. Кыздар ооруп калса, жок, сен жакшы болуп кетесиң деп, анан кийин эмне тамактанууда балага биринчи коюп коет, себеби эртеңкинди ойлойт да, кыздарды жанагындай. Буларды ким тутуп атат? Буларды эртең жанагы бизде кайнене институту бар, жанагындай күйөө деген бар. Кичинесинен биз кыздарга мындай көтөрмөнөбүздөн кандай эмне беребиз? Сен эртең эмнеге тарбиялайбыз? Таза идишти, таза жууганга, тамакты жакшы кылганга эмнеге тарбиялап атабызса, сен бирөөдүкүнө барасың, ошо буларды басмыртап, сени эч ким албай коет деп туруп жанагынтип эмне кылып атабыз да. Вот мына көз караштарды, эски стереотипный эмне көз караштарды өзгөртүп, кыздарга башка мамиле кылбасак, Кыргызстанда чоң коркунуч да. Туура, кыргыздардын эртеси азыр бою 1.50 болсо дагы бул кыздарыбызга ушундай мамиле кыла берсе, кыргыздар эртең 1.30 болот, анан эргежел болуп турган баягы дүйнөдөгү эң бою кыска эмне көтөбүз, анан ошого жараша эмне кылат эртеңкиси да. Вот ошон үчүн мынау Кыргызстанды пайдаланып, жанагы жазып атпайбы, куттуктап атат бардыгын. Кыргызстан ООНдун ушу адам укугу боюнча эмнесин кеңешинин мүчөсү болуптур да. Кеңиде пайдаланып кыздар укугу дегенди көтөрүп берсин, ошол баягы эмне кылып, өтө эмне кылып атат. Мынагы биз дагы кыздар федерациясы дүйнө жүзүндө мындай эмне кетип атат да азыр. Кыздардын декларациясы ООНго сунуш кылып, иштеп чыгып, ошол эмне кылып сөз коштук эле, баягында кабар келди. Биздин ошонун эмнеси ООНдун сессиясында каралган атат, баягы куттуктайбыз деп Кыргызстандын атынан мен өзүм жеке баягы добровольно деп жөнөттүм, анан федерациянын атынан жөнөтүп, уже обратно эмне келди, уже буйруза дагы 1-2 жылда дүйнөдө уже кыздар декларацияда өзүнчө баягы мамилеге эмне кылып, эмне каралган атат да. Ошон үчүн анан сиздерге булардын баягы кыздарыбыздын суранычы жанагындай да. Ушу массалык маалымат каражаттарынан мындай караса бүт эже карындаштар менен сиздер көп эмне кыласыздар да, чогуу жардам берип кыздардын үнүн угузуп шуну жеткизип эмне кылып турсак болбойт да. Вот ошо. Жана ошондой эле анан баарыбыз билгендей 8 март бул аялдардын күнү болуп эсептелет да. Бул бирок аял менен кыздын айырмасы өтө чоң. Ошондуктан биз бул 11-октябрь бул кыздар күнү экенин биз ошондо билдик да, ошол проекттен. Ошол күнү биз өзүбүздүн майрамыбыз катары ошону биз майрамдадык. Биринчи жолу да. Биринчи жолу. Анан булардын капы болгон жанагындай да. Бүт жанагы эмнелерге эмне кылышат, бир адам баягы мамлекеттик деңгээлде кыздарды мында куттуктап чыгып айтып койсо, эки ооз сөз да чыгып айтып койсо болот да, кыздарым, келечексиңер, сиздерди эл аралык ООН бекиткен күн да, өздөрү белгилеп алган эмес да, ООНдун күнү 11-октябрь. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула, жакшы чоңойгула деп койсо деле болот болчу да, ошону булар капа болгон ошол да, эч ким көңүл бурган жок да, эч кандай эмне болгон жок. Өздөрү эми айылдык деңгээлде эмне кылышты. Азыркы мезгилде дагы ички жана тышкы миграция күчөп атпайбы? Ошол себептен жанагындай биздин чоң энелердин колунда же тайнатасынын колунда же туугандардын колунда калган кыздар балдардыкы өзгөчө кыз балдардыкы көбүрөөк баягы укугу бузулуп, зомбулугу көп болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде жалаң эле мектеп же коомдук бүрүкмө же өкмөт эмес, бул жерде энекалардын дагы жоопкерчилигин калыптандыруу керек деп ойлойм да. Ошондой эле ар бир үй-бүлөнүн баалуулуктарын түзүү бизге өтө зарыл. Ошон үчүн биз ушу долбоорду мындан дагы тереңирээк ишке ашып кетишин тилеп туруп аракет кылып атабыз. Долбоорлор жалгап аткандан Чүйдө ошо ысык ачада. 2 миң жайылып атат. Эмне да бул
пилоттукта сынамык проектта башталганда бир жерден сыналып анан жакшы тажрыйбалар келсечи, буюрса биринчи этабында азыр бул, экинчи этабында буюрса бул оош, баткен нелерге анан экинчи азыр жакшы жыйынтыктар берилгенден кийин алынган жыйынтыктарды буюрса эмне кылабыз. Анан мына алтын жамдык эмнени көрсөтүп койсоңуз, мында колдонмо не кылдык, мында кыздар укуктарын, кыздар зомбулуктан коргонуу укуктары дегенден иштеп чыгып, кыргыз тилинде колдонмосу бар, булардын колунда баягы иш тажрыйбалар бар, булар өткөргөн иш чаралар бар. Анан эми булардын айырмасы, булар кыздар, өздөрү пландаштырат, өздөрү эмне кылат, өздөрү өткөрөт, өздөрү жетектейт, айтты го, мен менеджеримди өздөрү эмне кылып атат да, а чоңдор мына Шашенкулага чоң рахмат, мектептин директору, биз сырттан жардам гана берип туруп атабыз да, буюрса келечекке булар жакшы тажрыйба болуп атат деп ойлойм да. Качашы улам да, сиздерге чоң рахмат. Можно уточню, вот вы собираетесь, вот вы сказали про 2017 год, когда вы собираетесь, вот уже 2 мероприятия прошло, да, а остальные когда? Так, а теперь Саня Ремер. Можно ли вот 2 мероприятия прошло, а остальные когда пройдут? Какие мероприятия? Вот, ну вот в 2, да, селах. Нет, сейчас вот пилотный проект у нас, вот это идет в 2 селах, север-юг, чтобы сначала мы разработали, теперь адаптация идет. Адаптация идет, и севере-юге. Это цель такой, чтобы такая одна программа была, и он адаптирован и туда, и сюда. Поэтому сейчас вот мы мониторинг делаем, вот, это самое. Как результат будет, потом потихоньку будет расширение, будет это самое. Но вот в втором этапе такое запланировано, все НПО, вот эту вот госструктуру, вот это вот БИВИК, вот, соберем и будем это показать результаты, демонстрировать и знания не то, что передача тоже будет. Это уже второй этап. Сейчас вот в 2 местах, 2 айлыкмыты усиленно вот это будет эта работа. Ага. Это начало. Вот это вот 6-дневная, да, компания? 16-дневная? Нет, вот это проект. А 16-дневный опять вот этих айлыкмыты, опять вот пилотных айлыкмыты, и это идет сейчас в этом году. А в следующем году это обязательно в 2016 дальше, да? Именно Чуйская или Алматская область? И Ольская уже, вот на втором этаже уже перекликаться будет Ольская область, это уже 3 области будет. А уже на 17-м уже расширение. Все, понятно. Поэтапно. А вы скажете, как расшифровывается вот это NFC? Да. Школа жизни без насилия. Это. На русском. На русском. Без насилия. Кыргызчасы думают, что это мектеп. Я СЛВ. Национальная федерация женских обществ Кыргызстана. По-кыргызски это Национальная федерация девочек Кыргызстана. Все, хорошо. Все понятно. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Рахмат, сіздерге.